Ассаламу алейкум, жалпы эле Москвадагы мекендештер жана мигрант болуп жүргөн негизи эле Москвадагы мигранттар. Баарыңызга ассаламу алейкум. Өзүңүздөр билгендей эле 5 февралдан баштап закондор жаңы күчүнө кирди, бирок алар негизинде 1 январдан баштап биометрияны подтверждение кылгыла деген закон чыккан. Бул биометрия эмнеге керек жана биометрияны кантип кылат деген суроого. Биометрияны тапшырыш үчүн подтвержденный госуслугаңар болуш керек. Ошол госуслуга негизинде биометрияны подтверждение кыласыңар. Бул биометрия эмнеге керек болот? Бул биометрия сиздер эгерде сим карта алып атканыңызда бир адамга 4 жана 5 сим карта алганга уруксат болот. Будан кийин банковский счет, Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф банк, неважно кайсы банк, бирок бардыгы эми уже биометрияңыздар болгон болсо сиздерге банковский счет ачылат. Жана госуслуги тоже биометрия аркылуу подтверждение кыласыздар. Эмнеге керек деген вопроско госуслугиде мисалы үчүн сиздер бул биометрия менен госуслугунун услугалары менен же болбосо банктын услугалары менен же болбосо сим карта телефон ала турган услугаларыңызды без документ ала турганга возможность түзүп бере турган нерсе бул биометрия. Биометрияны кайерден ачат? Кантип подтверждение кылат деген суроого силер госуслуга подтвержденный страницаңар болуш керек. Ошол страница аркылуу Сбербанкка барасыңардан Сбербанкта уже биометрияны тапшырганы келдим десеңиздер, сиздерге сразу эле окошкого апарып биометрияны тапшырат. Биометрияга 1ден баштап 10го чейин, 10дон кайра оборотно 1ге чейин сандарды айттырат жана сүрөткө тартат. Ошонун негизинде сиздер биометрияны тапшырган болосуздар. Биометрияны подтвержденный, стандартный жана упрощенный учетный запистер бар. Ошону подтверждение кылыш үчүн именно Сбербанк аркылуу подтверждение кыласыздар. Баарыңыздарга ийгилик.